90-жылдан бeri тазаланбай калган да. Айттыңызбы, саламатсыз? Алла тезирээк, тазалайбыз азыр. Муну баштап, мына арыктан бияктан 10 метр калтырып коюп иштегенler, түшүнүңүзбү? Жакын кирбегиле канал территориясына. Азыр мен тазалагыла дагы мына популяцияны алып тастарым. Түшүнүңүз? Ооба. Onu алгыла. Дээрлик 1990 жылдардан бери тазаланбай таштандыга толуп калган Жекелик каналынын бул 3 күн мурдагы абалы. Учурда каналдын айланасы кала башчынын тапшырмасынан кийин тездик менен иретке келтирилди. Анда суунун шагылга толгон түтүктөрү тазаланып, нуга ачылган. Ага ошо каналдын корук аймагында жана үстүндө жайгашып калган имараттар булдурулуп, айланасы тегизелип чыккан. Azı ne oldu da almasar mı? Acık ya, azı buzu sürdü diye kaldı. Mal mı temizleyecek? Бул иретке келтирилген жай Жекелик каналынын бир бөлүгү гана. Учурда да каналдын корук аймактарын курулуштардан бошотуу иштери уланып жатат. Анда Блокстрой заводу каналдын жээгин гана эмес, үстүнө чейин бетондоп тосуп алган. Каналдын үстүндө курулуп калган завод. Бул Манасат аймактык башкармалыгын аралап өткөн Жекелик каналы бүгүнкү күндө бул заводко келгенде каналдын бар жогу тагыраагы билинбей калган. Анткени каналдын үстүндө бул 1,5 гектарда ээлеген завод курулуп, каналдын эки тарабы тең тосмолонуп калган. Ана бул жагына келгенден кийин биз сууну таппай калдык десек да болот да. Азыркы убакта могул жерде тоок ферма бар экен. Бул жерде ушу жеке менчикке берилип кеткен жерлер экен. Пол үстлөрүн жаап алышкан. Где-то бир аралыгы 150 метр. Ана биз ошол жерден эртең мененки таң кыретте Жеңишбек Шерматов менен чогуу бирге келип, ана могул жерге келип каналдын башын таап алгандан кийин каналдын бул жагын полный могул жерде газоблок чыгаруучу ишкана үстүнө мындай курулуш эле куруп алган да. Анан азыркы убакта данный время иштеп атышат. Анан бизге тапшырма берилди. Каналдын корук зонасы менен бул жагына 10 метр, экинчи тарабынан 10 метр кылып, мына каналды ачуу боюнча. Эртең менен эскертүүнү берип кеткенбиз. Бүгүн түштөн кийин ачып турган балдар келип эскертүү берип кетишет. Экинчи күндөн өздөрү бузбаса, биз өзүбүздүн техникалар менен келип бузуш баштайбыз. Кезегинде берилип кеткен каналдын корук аймактарына коммерциялык объектилер жайгашып калган. Үстү бетон менен бекитилип, суунун нугун көрүү мүмкүн эмес. Бул аракеттер Ред Петролиум май коюучу бекети жана ага жанаша орун алган ири май алмаштыруучу жайдын элдери тарабынан жасалган. Бул жерден баштап ошол аралыкты полный аштырдык. Буга чейин булар глухо кылып тосуп алышкан. Тосуп алышып, каналыбыз каяка агып атканын биз билбей издеп жүргөнбүз. Азыркы убакта ачылып, каналдан бир жакшынакай азыр жанына келсеңиздер, мына муздак аба соону болуп суунун үнү угулуп атат. Ушинтип биз шаар боюнча бардык ишканалардын алдын куду ушундай кылып ачып келатабыз. Бул объектилер суу корук аймагынан эки тарабынан тең 10 метр артка жылдырылмай болду. Аларга буга чейин эскертүүлөр да берилген. Ал эми курулуштардан тазалангандан кийин суу жээгин көрктөндүрүп, жашыл аймакка айлантуу максатталууда. Корук зонасында каралган жагына эки жагына тең ошол көрктөндүрүлөт, жашылдандырылат, жана жөө жүрчү тротуарлар курулат, велодорожкалар курулат. Ошол элге шарт түзүү, ошол шаардыктарга, шаардын тургундарына ушул каналдардын бойлорунда жакшынакай шарт түзүү. Каналдарды ачып, ушул экологиялык жактан дагы, архитектуралык жактан дагы өз шарттарды түзүп берет. Шаар аймагын аралап өткөн 10го жакын суу каналдары бар. Корук сууналарында жайгашып калган ар кандай соода түйүндөрү, турак жайлары алынып жатат. Ак Бура дарыясынын жээги да курулуштардан бошотулууда. Алмагүл Эркебай кызы, Маруф Шакиров, Ош ТВ.